Гепатит же сарык оорусу боорду жабыркаткан жугуштуу дарт. Негизинен бул дарт өзүнүн бөлүнүшүнө карап бир топко бөлүнөт. Биз канткенде бул оорунун алдын алабыз. Бейтап өзгөчө эмнелерге көңүл буруш керек? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде бүгүн биз маектешебиз. Саламатсыздарбы? ЛТР каналында жана ошондой эле ЛФМ радиосунда кайрадан ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы вирустук гепатит жана COVID-19. Дал ушул тема боюнча сизде кандайдыр бир суроо болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыз болот. Байланышчы телефондор 032 код аркылуу 55732 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номер. Анда студиянын кадырлуу коногун мен сиздерге тааныштырсам. Жоомарт Сатыбалдиев Дени сак эл ассоциациясынын гепатолог жана жугуштуу оорулар дарыгери. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Эң алгач дал ушул боор органынын аткарган кызматы жөнүндө айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бул боор ичеги карын трактындагы эң чоң орган болуп эсептелет. Бул органдын 2700дөн ашык функциясы бар экенин азыр окумуштуулар изилдеп тактап айтышкан. Дагы бир топ окумуштуулар бул боордун мындан да көп функция аткарарын далилдешкен. Бул азырынча илимге так болгону. Мен ошолордун ичинен бир-экөөсүн кыска убакытта айтып өтсөм, биринчиси тамак сиңирүүгө катышуу. Боор бул өт суюктугун бөлүп чыгарат дагы керектүү майлардын, белоктордун, углеводдордун сиңишине керектүү шартты түзөт. Бул биринчиси. Экинчиси организмдеги бул уулуу заттарды чыгарып туруу. Уулуу заттарды чыгарып, зыянсыздандырып, анын заң менен жана заара менен чыгышына шарт түзүп берүү. Андан сырткары адамдын каны ошо клеткалар болот, кызыл түстөгү, биз буну эритроциттер деп коебуз. Эскирген эритроциттерди көк боор ажыратып жок кылып, аны боорго жөнөтөт. Мындай айтканда, алар курулуш материалы катары экинчи жолу иштетүүгө берилет, ысырап болбойт. Ал жерден өт пайда болуп, аны бизде прямой билирубин деп коет, тамак сиңирүүгө катышат да. Мындай айтканда, кандын эскирген клеткаларындагы пайдалуу затка айландырып иштетип берет. Андан сырткары мына ошол өт менен обработка жакшы аралашкан тамак аштын заттары жоон ичеге келип, ал жерде биз үчүн аябай пайдалуу болгон 2,5 килограммга жакын пайдалуу бактериялар бар. Мына ошолордун бактериялардын өсүп өнүгүшүнө жана бизге пайда келишине да көп шарт түзөт. Андан сырткары боор кандын уйгуштук функциясын аткарат. Ушул боор канды уютуп туруучу затты канга куюп турат. Эгер боор зыян тартып калса, кандын уйгуштугу төмөндөйт. Кайсы бир жериңизди кесип алсаңыз, көпкө чейин токтобой калышы мүмкүн. Ошондо дагы боор ооруларына шек санаса болот. Мына ушул боор органын сезгенткен ооруну биз жалпысынан гепатит деп атап коебуз. Анан бөлүнүштөр бир канча. Адам эмнеден улам ушул ооруга кабылып калышы мүмкүн? Сиз туура айтып жатасыз. Боорду жабыркаткан оорулар гепатит деп аталат. Бирок боордун ошол гепатит оорулары вирустук жана вирустук эмес болуп экиге бөлүнөт. Вирустук эмес гепатиттерге булар алкоголдук гепатит, токсический гепатит деп коет, уулуу заттардан улам, дары-дармектен улам, кандайдыр бир химикаттардан улам болгон гепатиттер. Андан сырткары ушул эле группага аутоиммунный деген дагы гепатиттин түрү бар. Булар көбүнчө иммунитеттин патологиялык оорусу болуп эсептелинет. Андан сырткары бул вирустук гепатиттер деп мен бөлүп айттым эле. Булардын дагы азыр Кыргызстанда 4-5 түрүн биздин аныктоого мүмкүнчүлүгүбүз бар. Булар вирустук гепатит А, Е, Б, С, Д. Булардын ичинде дагы өздөрүнчө булар бөлүнүп кетишет. Жугуу жолуна, методуна жараша бөлүнөт. Мисалы үчүн вирустук гепатит А, Е кир колдор, жакшы сакталбаган гигиена эрежелеринде, ошондой эле баягы суу аркылуу, тамак аш аркылуу жугат. Гепатит А, Е жана бири-бирине окшошуп кетет. Ал эми вирустук гепатит Б, С деген бул гемоконтактный инфекцияларга келет, кан менен контакт болгондо жугат. Кайсы учурда жугат деген суроого жооп берип койсом, медициналык процедуралар учурунда, коомдук жайларда, косметологиялык жана чач тарач салондорунда, үй шартында, үй тиричилигинде жана жыныстык жол менен жугушу мүмкүн. Мына ушул кан аркылуу жугуучу гепатит ооруларынын баары эле жыныстык жол аркылуу жугушу мүмкүнбү? Мисалы үчүн вирустук гепатит А жана Е жыныстык жол менен жукпайт. Калгандары жыныстык жол менен жугуу коркунучу өтө жогору. Жакшы. Балдар арасында кайсы түрү көп кезигет?
Негизинен жаш балдар вирустук гепатит А менен ооруйт. Азыр сезон башталды. Мен күн ара эле 2-3 балдарды көрүп жатам, мага кайрылып атат ата-энелер. Бул вирустук гепатит А деп коет. Буну каяктан жуктурушат? Көлмөлөргө чөмүлгөндө, гигиеналык эрежелерди сактабаганда, таза эмес сууларды ичкенде, бул гепатит А менен ооруган адам бул вирусту кантип бөлүп чыгарат? Негизинен кичи жана чоң заарасы аркылуу бөлүп чыгаргандыктан, ошол кичи заара жана чоң заара ошол айлана чөйрөбүздү булгап, натыйжада биздин тамак ашыбызга, колубузга келип түшүп калат. Ошондон алам кийинки адамга жугат. Жакшы. Бир канча түрлөрүн атап өттүңүз да, анан тамак аш аркылуу жана ошондой эле кан аркылуу жугат депчи. Анан бул бири-биринен айырмачылыгы эмнеде? Мисалы, оорунун белгилеринен айырмаланабы, кандайча? Же болбосо мисалы аз убакыттын ичинде тез өтүп кетеби, ушул боюнча түшүндүрүп берсеңиз. Мисалы, сөзсүз түрдө мындай диагнозду сиздер лабораториядан кийин коесуздар да, Ооба. Ошол түрлөрүнүн айырмачылыктарын айтып берсеңиз. Түрлөрүнүн айырмачылыктары өтө чоң. Вирустан баштап анын клиникалык симптомдоруна чейин айтып өткөндө бул өтө чоң тема болот, бирок мен ошентсе дагы кыска так кылып айтып берген аракет кылайын. Вирустук гепатит А менен негизинен балдар ооруйт, бул курч өтөт жана эч качан өнөкөткө айланып кетпейт. Өмүр бою иммунитет калат. Сакаят экен, Айыгып кетет. Жакшы. Ошон үчүн биз вирустук гепатит Аны башынан өткөргөн адамдарга эч кандай көңүл бурбайбыз. Кыжалатчылыкка орун жок да бул жерде. Вирустук гепатит А дагы жеңил өткөн, орточо оор өткөн, аябай катуу оор өткөн жана билинбеген, сарысы чыкпаган болуп бөлүнөт. Гепатит Анын өзү эле. Гепатит Адан каза болуп калгандар өтө чанда кездешет, өтө аз кездешет да. Мен өзүм практикамда болгон 2 жолу гана көргөнмүн. Андай пациенттер көп дарылаган болсом дагы өтө аз болгон каза болуп калган пациенттерчи. Анан вирустук гепатит Анын инкубациялык период деп коет. Биринчи инфекция түшкөндөн баштап, ошол адамга жуккандан баштап, алгачкы белгилери чыкканга чейин ошо инкубациялык период боюнча баардык гепатиттер бири-биринен айырмаланып турат. Мисалы үчүн вирустук гепатит Анын инкубациялык периоду 10 күндөн 51 күнгө чейин, 50 күнгө чейин. Бүгүн жуккан болсо 50 күндүн ичинде жугат. Анан эң кызыгы вирустук гепатит А менен ооруган пациенттер көзүнө сарысы чыккандан кийин жугуштуулугу таптакыр азайып кетет да, өтө азайып кетет. Демек коркпой койсо болот экен да. Көзүнө сарысы чыккандан кийин анын бирөөгө жугуп калуу коркунуч проценти өтө аз болот. Ал эми көзүнө сарысы чыккычакты инкубационный периоддун аягы жылтушный баягы саргайган периоддун алды деп коет да, мезгили саргайганын алдында өтө жугуштуу болот. Үй бүлө мүчөлөрүндө бир туугандарына жуктуруп коюу коркунучу бар, эгер мурун оорубаган болсо, ошол бир туугандары. Ооруган болсо жукпайт. Ал эми инкубационный период вирустук гепатит Б'ларда бул өтө узакка созулат. Өтө узакка созулат. 1 айдан 180 күнгө чейин. Бул деген сөз 6 ай болуп атпайбы? 6 айга чейин билинбей жүрүп, анан кийин белгилери чыгат. Вирустук гепатит Б дагы, С дагы 2 түрдүү өтөт. Курч өткөн жана өнөкөт. Бул жерде Б'га көбүрөөк токтолуп өтсөм, вирустук гепатит Б'нын курч өткөнүнө караганда өнөкөт өтүп, өнөкөт түрүндө табылгандар көп табылып атат. Азыркы күндө статистика көбүрөөк көрсөтүп жатат да. Курч өткөн вирустук гепатит Б'лардан 85%дан ашыгы айыгып кетишет, 15% өнөкөткө айланат. Андан сырткары эч жери эч кандай оорубай туруп деле өнөкөт түрүндө табылып калган вирустук гепатиттер аябай көптү түзүүдө. Ал эми вирустук гепатит Сга токтоло турган болсок, вирустук гепатит Сынын курч өткөнүн эч ким байкабайт деле, эч ким кайрылбайт деле, көп учурда саргайбайт деле, көп учурда, мен дайым дебейм, көп учурда хронизация, мындай айтканда өнөкөт түрүндө табылат. Вирустук гепатит Б'нын да, Сынын дагы өтө курч өтүп, кома берген учурлары болот, бул өтө аз кездешет. Жакшы, негизинен мына ушул коомчулукта бүгүнкү күндө гепатит Б, Сга кабылгандар көп деп айтылып келет да. Анан бул оорунун коркунучтуулугу эмнеде, ошол боюнча айтып берсеңиз. Бул оорунун коркунучтуулугу биринчи себеби бул эмнеде? Биринчиси баягы симптому жок, өтүп, өнөкөткө айланып, качан гана боордун клеткалары талкаланып, өлүп калбай, циррозго айланып калганда белгилери чыга баштайт. Алсыздык, тиши каноо, мурду каноо, ичине суу чогулуу, ушул симптомдор пайда болгондо гана бизге келип жатканы аябай өкүнүчтүү. Мен бирдемени аябай катуу белгилеп айтып өткүм келет. Мен бул сөздү аябай айтканды жакшы көрөм да, дайым кайталап айтып жүрөм. Биз вирустук гепатиттердин дарылагандан көрө алдын алуу бул эң сонун нерсе да, бул эң сонун ийгиликке алып барат. Андан сырткары вирустук гепатит Б табылгандан кийин биз дарылоодо убакыттан уткурсак, диагноз коюуда, дарылоодо убакыттан уткурсак, гепатит Бга каршы согушта, күрөштө
биздин жеңип алуу шансыбыз өтө аз болот. Өтө аз болот. Ал эми биз гепатит Б менен күрөштө убакыттан утсак, биз толук үстөмдүк менен бул оорунун үстүнөн жеңишке жетишебиз. Андыктан мен мекендештерге кайрылып кетерим, кайдыгерликке берилбестен баарыңыздар жапырт вирустук гепатит Б, С-га текшериңиздер. Өзүнүн ден соолугу жакшына туруп, эч кандай даттануусу болбой туруп деле вирустук гепатит канынан Б, С аныкталып калган пациенттер бүгүнкү күндө көп болууда. Жакшы, ардактуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угармандар, эгерде тема боюнча кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланышчы телефондор 032 22 код аркылуу 557 32 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт, 0508 87 88 97 номерим. Маегибизге кайрылып келсек, негизинен бүгүнкү күндө пандемия, COVID-19 илдетине да кабылгандар көп десем болот да. Ошол эле учурда бизди кубандырганы сакайып чыккандар дагы бар. Дүйнө элдери дал ушул оору менен күрөшүп келет. Бул учурда гепатит менен ооруп жүргөн бейтап, эгерде COVID-19 илдетине да кабылып калса, алардын организми кандай күрөшөт? Ушул боюнча айтып берсеңиз. Бул жерде бизге кошумча кыйынчылыктар жаралат. Себеп дегенде боору өзү өнөкөт ооруп жүргөн пациенттерге боор үчүн токсичный болгон, мындай айтканда уулуу болгон, зыян тийиши мүмкүн болгон дарыларды биз билебиз да, алардын списоги бизде бар да, тизмесичи. Мына ошол тизмеге кирген боор үчүн токсичный деп эсептелген, уулуу деп эсептелген дарыларды жазышка туура келип калат. Алар кайсылар? Коронавирус көбүнчө орточо оор жана өтө оор өткөндө биз боорго кандайдыр бир деңгээлде зыян тие турган дарыларды жазылганга туура келет. Себеби ал адамдын өмүрүн куткарып калуу үчүн. Бизде башка айла калбайт. Бул кайсы дарылар? Булар көбүнчө антибиотиктер. Антибиотиктердин ичинен көпчүлүгү боорго зыян тийгизет. Айрыкча мына фторхинолон группасы, аминогликозидтер, сеф группасындагы антибиотиктер боорго аздыр көптүр өзүнүн зыянын тийгизгендиктен биз атайын абайлап пациентти көзөмөлгө алып, ошол эмнени курмандыкка чалып атабыз, ордуна эмнени алып атабыз деген суроону коебуз да. Ошон үчүн биз бул антибиотиктерди жана башка дарыларды, жана башка препараттарды жазып атканда боорго канчалык деңгээлде оор келет, сөзсүз түрдө гепатолог адиси менен же болбосо гастроэнтеролог менен кеңешип туруп жазуу керек. Жакшы. Мына ушул пандемия учурунда сиздер бейтаптарга кандай кеңештерди берип атасыздар? Сөзсүз түрдө бул бейтап оорудан сактанганы дурус го дейт. Ооба, биз биринчи кезекте оорудан сактануу ыкмаларын айтып жатабыз. Ага карабастан ооруп калган пациенттер болсо, дары-дармектерди врачтын, дарыгердин дайындоосу жок эле өз билермандык менен, өз башымчалык менен эч кимден сурабай туруп эле, адистен кеңеш албай туруп эле ар түрдүү антибиотиктерди, гормондорду, таблеткаларды ичип аткан пациенттерди бул ойдон кайтарып жатабыз. Качан гана оорунун өзүнүн ооруга гана бериле турган, өзүнүн стадиясына гана жараша бериле турган стадияга келгенде гана ошол дарыларды берип жатабыз. Бул боюнча биз аябай көп түшүндүрүп, Facebook'тан, ЛТР каналынан мына буйруса, радиодон жана башка өзүбүздүн колубузда бар бүт соц тармактардан айтып жатабыз элдерге. Жакшы. Телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы? 4-5 жыл мурда дейт, балам гепатит Ага кабылып сакайган эле дейт. Бирок азыр дейт текшертсек дейт, боору чоң деп жатат. Мунун коркунучтуулугу жокпу деген суроо калтырыптыр да. Мисалы, кээде ультра үндүк изилдөөдөн өтүп калабыз да. Анан карап туруп, бооруң чоңоюп калыптыр деп ушундай айтып калышат да. Ушул боюнча деле айтып берсеңиз. Азыр сиз мага эки катар суроо берип өттүңүз. Мен биринчисине жооп берсем. Сөзсүз түрдө жооп бересиз. Азыр байланышта көрүүчүбүздү кабыл алсак, саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Ошол 6 ай мурун жировой гепатит менен ооруганмын. Терим оорубай эле ошо УЗИге түшкөн мезгилде ошондой жировой гепатит деп эме чыккан да. Анан 10 күн лечение кылды. 3 ай дарыларын ичкенмин да. Эми азыр ошодон кандай немесин билсем, мен бул оорудан жакшы болуп кетемби же ушундай эме боюнча кала береби? Ошо кызылачылык менен звонок кылдым эле. Рахмат, урматтуу көрүүчү, сиздин сурооңузга. Мен сизди аябай жакшы түшүндүм, урматтуу мекендешим. Сизге жировой гепатоз, башкача айтканда жировая дистрофия печени деген диагноз коюлуптур. Бул эмне деген? Бул боорго майдын өтө көп өлчөмдө чогулуп калышы. Токтолуусу, Ооба, сиздер мындай түшүнбөңүздөр. Баягы бөйрөк май сыяктуу болуп, бөйрөктүн сыртында майлар болот го, андай түшүнбөңүздөр. Бул боордун ичине майда майлар өтө көп өлчөмдө чогулуп калат да, азаздан болуп ар жерине. Демек боордун сыртынан каптабай, ичинен каптайт.
туура айтып жатасыз, ичинен каптайт. Көп биздин пациенттер менин боорум сырты май басып калыптыр деп түшүнөт. Андай эмес. Боордун ичинде май басып калат. Мына ошол УЗИ аппаратынан аябай жакшы билинет. Жировая дистрофия печени деп коет. Бул көбүнчө ошол адамдарда семирип кеткен, сахарный диабет, зат алмашуусу бузулган, гормондорду көп колдонгон адамдарда кездешет бул оору. Муну кантип дарылоо керек жана кантип диагноз коюу керек? 10 күн дарыландым дейт, дары дармектерди иштейм, эмне болот деген суроону калтырды. Эже дарылануунун эң баштапкы этабын эми эле баштаптыр. Бул көпкө дарылана турган оору. Айыгып кетесиз буюрса, кыжалат болбоңуз. Сизден бир гана талап кылына турган нерсе диета жана экологиялык таза тамактарды жеген жакшы болот. Ошондой эле рационалдуу тамактаныш керек. Спорт менен алектениш керек, өзүнүн ден соолугуна карап туруп, баягы противопоказания, каршы көрсөтмө жок болсо. Андан кийин баягы жеген тамактарды аябай ылгаш керек. Айрыкча мына химикаттардан жасалган, составында, курамында өтө шекер көп, май көп, анан кийин баягы насыщенный жирный кислоталар деп коет да. Каныккан жана баягы полу жарым каныккан май кислоталары бар тамак аштарды мүмкүн болушунча азыраак жеш керек да. Анан химикаттарды, ар түрдүү торттор, кремдер, фанта, кола, пепси жана башка ушундай ичимдиктерди таптакыр баш тартуу керек. Жакшы кеңеш болду. Кийинки суроого жооп берсеңиз, 4-5 жыл мурда балам кабылып, анан азыр боору чоңоюп кеткен деп жатат. Негизи эле жаш балдардын боору чоң адамдаркына караганда бир аз чоңураак болот дагы, кабырганын кырынан чыгып турат. Бул физиологиялык норма. Эгер андан да чоңоюп кеткен болсо, бул патология, оору деп эсептелет. Анан бул баланы башка ооруларга текшеришке туура келип калат. Мисалы үчүн боордун чоңоюп кетиши 100дөн ашык ооруларда кездешет. Малярия, бруцеллез жана башка ооруларда ошол боор чоңоюп кетет. Бизге алып келсеңиз, ошол ооруларга изилдеп, кайсы бир менин ооруп атканын тактап аныктап беребиз. Жакшы, мына ушул оорунун коркунучтуулугу белги бербейт деп айтылат да, гепатиттин айрымдарындачы. Эч кандай белги бербейби, бир сезсек болобу деген да телекөрүүчүдөн суроо келиптир да. Өнөкөт түрүндө табылган гепатиттердин эч кандай белгиси болбойт. Биздин мекендештерибиз иш жөндөмдүүлүгүн сактайт, кадимкидей жумушунда жүрө берет, тамактануусу жакшы болот, эч жери саргайбайт, зааранын түзү өзгөрбөйт. Жөн гана профилактикалык текшерүү учурунда же кандайдыр операцияга алар алдында текшеришет, кан куюу алдында текшеришет, ошондо гана чыгып калат. Же болбосо санитардык китепче толтурганы барганда гепатит Б-га жана ВИЧ-ге текшерет да, кандычы. Ошол учурда чыгып калып, өздөрү шок абалга түшөт. Мен жапжакшынакаймын го, эч жерим оорубайт го дешет. Мына ошол оору хронический вирусный гепатиттердин неактивный, мындай айтканда активдүү эмес фазасы жүрүп жатканын билдирет. Жакшы, телекөрүүчүдөн суроо келиптир, саламатсыздарбы? Гепатит Б дейт, ушул тамак аш аркылуу дагы же болбосо аба аркылуу жугабы деген телекөрүүчүнүн суроосу келиптир. Мисалы, чындыгында эгерде сарык менен ооруп туруп, гепатит менен ооруп туруп десе эле, биз чочулап калабыз да, тиги кишини четтетипчи, бейтапта. Ушул боюнча түшүнүк берсеңиз. Бул биздин мекендешибиз туура эмес түшүнүктө жүрөт экен, стереотип деп коет да, туура эмес маалымат бар экен анда. Вирустук гепатиттердин эч бир аба аркылуу жукпайт. Бул грипп эмес да, аба аркылуу жуккудайчы. Эгер аба аркылуу жукканда биздин баардыгыбыз гепатит Б болуп кырылып жатып калмакпыз. Андай эмес. Гепатит Б бул гемоконтактный деп коет. Кан менен контакт болгондо, баягы медицина кызматкерлери инфекциялык контроль эрежелерин сактабай, инструменттерди жакшы стерилизациялабаган учурда медиктер жугузуп коюу коркунучу бар. Коомдук жайлардан парикмахер, чач тараштан, ошондой эле үй шартында курч предметтерди жалпы колдонууда, баягы мочалкаларды, кан тийген буюмдарды колдонууда дагы жугат. Ал эми гепатит А болсо бул тамак аш, кир колдор, гигиена эрежелерин сактабагандан жугат да. Бунун экөөнүн эки башка айырмасы бар. Гепатит Б'нын алдын алууда иштелип чыккан вакцина жөнүндө айтып берсеңиз, анын эффективдүүлүгү канча? Чындыгында бул вакцинаны алсак бизге жардам береби же болбосо тескерисинче организмде иммунитетти түшүрүп салышы мүмкүнбү деген суроо. Гепатит Б'нын алдын алуу боюнча илимий эмгектер мындан 20-30 жыл мурун эле башталган. Мына ошол илимий эмгектердин мөмөсү быйыл берип жатат да. Азыр бул гепатит Б'га каршы вакцина эң коопсуз, эң арзан, эң жеткиликтүү, эң зыяны аз, эффективдүүлүгү эң жогору болгон бул вакцина гепатит Б'га иштеп чыккан. Бул 10дон ашык мамлекеттерде бар. Ошолордун катарында биз да элден калбастан, биздин Кыргызстанда дагы жеке менчик клиникалар жана мамлекеттик стационарларда жасалып берип жатат. Бала төрөлгөн күнү эле гепатит Б'га каршы вакцина алат.
2 айлык болгондо алат, 3,5 айлык болгондо жана 5 айлык болгондо алат. Мына ушул алынган вакцинанын күчү 7-10 жыл же андан да көбүрөөккө жетиши мүмкүн. 7-10 жылдан кийин ошол гепатит Б-га каршы күрөшүүчү антителасы, башкача айтканда иммунитети басаңдай баштайт. Мына ушул учурда дагы бир жолу алып коюш керек, бул ревакцинация деп аталат. Гепатит Б-га каршы вакцинаны ким 2000-жылга чейин туулган болсо 3 жол алат. Себеби дегенде биздин мамлекет өзүнүн чөнтөгүнөн, өзүнүн капчыгынан 2000-жылдан баштап гана жасап бере баштаган. Ким 2000-жылга чейин туулган болсо, сиз, мен жана башка мекендештерибиз гепатит Б-га текшерилип 3 жол алууга милдеттүүбүз. Ал эми гепатит Б-га каршы вакцина бул дагы сөзүмдү кайталап өтөйүн, эң коопсуз, эң безопасный, эң арзан, эң ишеничтүү, эң эффективдүү болуп эсептелет. Гепатит Б-га каршы күрөшүүнүн эң эффективдүү, эң сонун, эң бир идеальный ыкмасы бул вакцина болуп эсептелет. Жакшы, кийинки суроо телекөрүүчүдөн келиптир. Саламатсыздарбы, мен гепатит Б менен ооруймун. COVID-19 илдетинен кабылып, жеңил формасынан кабылып сакайдым дейт да. Анан бул COVID-19 дейт боорума дагы күч келтирбейби? Кошумча кандай кеңештерди бересиз? Азыркы учурда эмне кылайын деген суроо калтырыптыр. Бирок дарыгерге кайрылып, дарыгердин көзөмөлүндө турат экен. Эгер жеңил формасында өткөн болсо бооруна зыян келбейт. Анан да өзү баягы мен жогоруда айтып өткөн уулуу дарыларды ичпеген болсо боорго зыян тийбейт. Андан кыжалат болуштун кереги жок, дарыгердин көзөмөлүндө турса боло берет. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Дарыларды көп ичип жатканыма байланыштуу ошо могу боор жакта мындай сакташ үчүн же тазалаш үчүн мен өзүмчө эле бир эме эссенциали фортени ичейин деп алгам да, ошону кандай эрежеде ичиш керек же боорду тазалаш үчүн эмне кылса болот, ошону сурайын дегем. Жакшы, бул суроо көпчүлүктө бар, менде дагы бар, мен да берейин дедим эле азыр көрүүчүлөрдө да. Негизинен ушул дары иче берсек дейт, боорго барып топтолуп калат, боорго күч келет, боорго кандайдыр бир доо кетирип коюшу мүмкүн деген ой баардыгыбызда жашап келет. Анан ошол эле учурда боорду тазалайбыз деп ар кандай биодобавкалар же болбосо башка ушундай чөптөрдөн жасалган дары-дармектерди чыгарганда ошолорду ичкен кандай болот деген суроону калтырды көрүүчүбүз. Суроо кызыктуу экен. Боорду биринчи кезекте ошол күч келбес үчүн дарыгерлер өзү дагы баягы жети өлчөп бир кесип анан да жазат да дарыларды дайындайт. Себеби бизде адистер, ар түрдүү адистер бар да, туурабы? Бир гана боор ооруларын дарылаган эмес, башка органдарды дарылагандагы адистер бар. Мына ошолор дарылаганда алар дагы сөзсүз сурайт, бооруңуз оорубайт беле, мен жазган дары бооруңузга бир аз күч келтирчү эле деп. Ар бир дарынын дагы өзүнө жараша оң тетири жактары бар. Оң жана терс таасирлери болгондуктан ойлонуп көрүп гана жазышат да, биринчиден. Экинчиден, ошого карабастан терс таасири болуп атса, мисалы үчүн туберкулезге ичилген дарылар бар да, аябай боорго күч келтирет да, себеби бир канча антибиотиктерди бир учурда алгандыктан баягылар боорго күч келтирет. Жана башка антибиотиктер, жана башка дарылар боорго күч келтирген учурда биз боордун ишин жакшыртуучу дарыларды жазабыз. Боордун ишин жакшыртуучу жана да кээ бирки антибиотиктерди жана кээ бирки препараттарды биз карап чыгып же алып салышыбыз мүмкүн дарылоодончу, себеби боорго күч келтирген өтө олуттуу болуп атса. Анда бир аз гана же орточо гана күч келтирип атса, анда биз башка методдорун да карап көрөбүз. Ал эми эссенциал деген препаратка келе турган болсок, бул препарат мындан 10-15 жыл мурун чыккан. Боорду дарылоодо колдонгонбуз. Бирок азыркы кезде бунун ошо эффективдүүлүгү канчалык жакшы деген илимий изилдөөлөр өтө аз. Анын үстүнө мындан да жакшы препараттар чыккандыктан азыр ошол препараттар колдонулуп калган. Жакшы. Кийинки суроо телекөрүүчүдөн келиптир. Саламатсыздарбы? Мен 9 жыл мурда дейт, тишимди жасатканда гепатит оорусун жуктуруп алганмын дейт. Бирок эч кандай дарыланбаптыр. Анан кимге кайрылам, каяка кайрылам деген суроону калтырыптыр да. Мына гепатит оорусун жуктуруп алгандар дагы ушул ден соолугуна кайдыгер карап жөнүндө жүрө беришет экен да. Мындай учурда айтыптыр, меники ушул неактивный формасы деп ушундай деп айтып калыптыр да. Эч кандай даттануусу жок болсо, неактивный гепатит болушу мүмкүн. 9 жыл мурун гепатит Б табылган болсо, бул өнөкөт түрүндө табылыптыр демек. Мына ошо өнөкөт гепатиттер бир жылда бир же эки жолу врачтын көзөмөлүндө турушу керек.
эгер биздин алдыбызга келүү мүмкүнчүлүгү жок болсо, азыр көрүп атасыздар да, карантин болуп, бүт больницалар жабык, инфекционисттер, жада калса бүт эле врачтар, медиктердин баардыгы коронавирус менен күрөшүүгө көп күчүмүздү жумшап, калган оорулар бир аз көмүскөдө калгандай сезилет да магачы. Мына ушул учурда ушул пациенттер да каралбай калбасын деп биз онлайн консультация уюштурабыз. Мен WhatsApp аркылуу, Instagram, Facebook аркылуу мына ошондой пациенттер менен байланышып, алардын суроолоруна жооп берем. Азыр мына ушул шанстан пайдаланып айтып коеюн, мындай адамдар сөзсүз боордун анализине тапшыруу керек. Жана башка анализдердин бир топ түрү бар, ошолорду бир жылда 1 же 2 жолу тапшырып, боордун оорусу активдешип кеткен эмеспи, вирустардын саны көбөйүп кеткен эмеспи, өмүр үчүн кандай кооптуу жагдайлар түзүлгөн, ошону анализден билсе болот, кандын анализинен. Андан сырткары биз азыр Кудайга шүгүр Кыргызстанда УЗИ деген көп, томография деген көп, кандын болсо эми түр анализдерин жасайт. Ошол шанстан пайдаланып, кайдыгерликке берилбей, качан гана сироз болуп калганда келбестен эртерээк аракет кылып бизден консультация алса жакшы болот. Жакшы, WhatsApp номериңизди айтып койсоңуз, балким ошол жактан онлайн аркылуу кеңеш бересиз. Менин WhatsApp номерим 0704 24 01 90. Кандай гана сурооңуздар болсо, гепатиттерге байланыштуу так, кыска, анык кылып берип койсоңуздар, мен дагы конкреттүү жооп берип койгонго аракет кылам. Саламатсыздарбы? Менин балам 7 жашта дейт, мурду бат-баттан канай берет дейт. Бир күндө 2-3 жолу канайт дейт. Бул боорунда кандайдыр бир көйгөй бар эмеспи деген суроону калтырыптыр. Вирустук гепатит Ада гана өтө оор өткөн же орточо оор өткөн түрлөрүндө мурду канайт, тиштерин жууганда канайт, калган учурда канабайт. Бул вирустук гепатит Анын эч кандай белгилери жок болгондуктан азыр буга мурдун канаганын боорго байланыштырыштын кереги жок. Мурдун лор врач деп коет да, кулак мурун тамак врачына көрсөтүп, мурундун былжыр челин баягы жарык чагып карап көрүү керек да, кандайдыр бир өзгөрүүлөр барбы деген мааниде. Жакшы, телегөрүүчүдөн суроо келиптир, саламатсыздарбы? Нарында дейт, гепатиттин алдын алууда дейт, вакцина сайылбай атат дейт да, анан кайсыл жактан алабыз деген суроону калтырыптыр. Нарынга эң эле жакын Анан гепатит Б-га эле вакцина барбы, С-га да барбы, жокпу? Анда мен акыркы суроодон баштайын. Дүйнө жүзү боюнча вирустук гепатит Адан сактоочу жана Б-дан сактоочу гана вакцина бар. Экөөнө эле. Вирустук гепатиттерде, ооба, калганына жок. Дагы бир нерсени айтып өтөйүн, басым жасап. Ким гепатит Б-дан сактоочу вакцинаны алган болсо, ага гепатит дельта дагы жукпайт. Эскертип өтөйүн. Себеби Б болбогон жерге Д жакын жолобойт. Андан сырткары дүйнө жүзү боюнча вирустук гепатит С-га вакцина иштелип чыккан, бирок эффективдүүлүгү 0 болгондуктан колдонулбайт. Өзүнүн баягы эффективдүүлүгүн көрсөтпөгөндүктан колдонулбайт. Биринчи сурооңуз баягы Нарын шаарында гепатит Б каршы вакцина. Ошол 2000-жылга чейинки туулган биздин мекендештерибизде мамлекеттин чөнтөгүнөн каржылоо жок. Мамлекеттин чөнтөгүнөн вакцина сайып берүү, каржылоо, ага көңүл буруу, анын алдын алуу боюнча эч кандай иш-чара өткөрүлгөн жок. Именно вакцинация сайы боюнча. Аны колунан келген эр азаматтар, медиктер өздөрү алып келип, атайын лицензия алып, сертификат алып келип, уруксат алып келип, атайын өздөрү акчага жасап берип жатышат азыр. Баасы төлөнөт, бул платный болуп эстелет, акы төлөнүүчү кызматтарга кирет. Жакшы, саламатсыздарбы? Кичинекейимде дейт, гепатит А менен ооруганмын. Кийин дагы ушул ооруга кабылбаймынбы? Жана ошондой эле кийинки суроо, ошол эле адам анан донор болсом болобу деген суроо калтырыптыр да. Мисалы, коомчулукта ар кандай кайчы пикирлер айтылат да. Сөзсүз түрдө жооп бересиз. Азыр көрүүчүбүздү кабыл алып, түз эфирге алып чыксак, саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Мен Бишкектин тургунумун. Жашым 55-те. 2005-жылы гемангиома печени деп аныкташкан. Бардык анализдерим, бардык данныйларым бар. Абдан жабыркап келем. Бирок көпчүлүк учурда врачтарга көрүнгөндө бул злокачественный эмес, доброкачественный, эч кандай зыяны жок дей беришет. Бирок мен полный чачым агарды, көзүмдүн көрүшү өтө начарлады. Алга чачымдын агарышына деле, көзүмдүн көрүшүнө деле эч кандай бир тескери таасирлер болбош керек эле. Бирок бат чарчайм, абдан тердейм, шалдырап, абдан көп жатам. Ушуга гемангиома печени дегенге жакшы жооп берип коесуздарбы? Рахмат сурооңузга. Суроо түшүнүктүү болду. Суроо эң мыкты, эң түшүнүктүү болду. Менин билишиме караганда, сиз боордун гемангиома оорусу менен энеңизден туулганда эле ошондой оору менен туулгансыз. Бул оору деп деле кабыл алынбайт.
бул гемангиома чоңойбойт да, кичирейбейт дагы. Адамдын ошол туулгандан баштап көз өткөнгө чейин эч кандай тоскоол болбойт гемангиомалар. Көлөмү чоңоюп кичирейип кетип, же кандайдыр бир баягы злокачественный, мындай айтканда жаман сапаттуу шишик ооруларына деле айланып кеткен учурлары байкалган эмес. Бул боор оорулары баягы сиз айткан симптомдорго алып келбейт. Гемангиоманын размери кичинекей эле болсо керек, көлөмү кичинекей эле болсо керек. Мен көбүнчө кичинекей эле гана көлөмдөгү гемангиомаларды көрөбүз. УЗИде, томографияда гемангиома деп берет. Андан таптакыр кыжалат болбоңуз. Азыркы сиз айтып аткан симптомдорду гемангиома пайда кылган эмес. Мунун себептерин түп тамырын башка органдардан, печендин, боордун башка ооруларынан изилдешибиз керек болот. Башка оорулардан, гемангиомадан башка. Демек бул бейтап өзүнүн психологиясына сиңирип алган дагы мен ошодон ушундай болтам деген ойдо жашап келет де, балким башка оорунун себебинен ушундай өзүн жаман сезип аткан учуру. Чынында бул пациенттин боордун гемангиомадан башка дагы оорусу болушу мүмкүн, ошолорго изилдөө керек. Жакшы. Жогоруда суроого жооп берсеңиз, кайра кайталанбайбы гепатит А, анан донор болсом болобу? Гепатит А эч качан кайталанбайт. Гепатит А болуп өткөндөн кийин, бир канча жылдан кийин малярия, бруцеллез, ВИЧ жана башка жугуштуу инфекцияларга текшерилгенде таза чыкса, боор органдарына, башка паранхематоздук органдарга, бөйрөккө жана башка канга донор болгонго уруксат берилет. Мына ушул ооруну жаратуучу вирустун туруктуулугу канчалык? Кайсыл шартта жашайт, кайсыл шартта жашабайт? Мисалы, ВИЧ-СПИДтин жаратуучу вирус болсо, бул канда гана жашайт, анан сыртта, ачык абада бат эле жок болуп калат деген маалыматты уккам да, ушул боюнча айтсаңыз. Туура айтып жатасыз. Вирустук гепатит Б'нын туруктуулугу эң жогору болуп эсептелет. Себеби дегенде бул инструменттерди айлап, жылдап деле өзүнүн жашоо ишмердигин, мындай айтканда, оору козгоочулук жөндөмүн сактап калат. Эгер ошол гепатит Б болгон адам колун кесип алып, столдун бетинде же кандайдыр предметке тамып калган болсо, ал жылдар бою сакталып тура берет. Көпкө чейин ошол оору чакыруучулук жөндөмдүүлүгүн, вируленттүүлүк деп коет да, сактайт. Айрыкча мына гепатит Б болгон адамдар шприцтерин же курч предметтерин колдонуп, огородко же көчөгө же башка жерге таштап койсо, бул вирустар көп жылдар бою өлбөй, ошол адамга жуктуруп коюу коркунучу бар. Муздатканда дагы бул оңорчулук менен өлбөйт. Автоклавка салганда жогорку атмосфералык басымда 180 градус температурадан дагы жогору кармап, атайын стерилизация шарттарын сактаганда гана анда дагы кыйынчылык менен жоготууга болот. Ал эми жаратылыш шарттарында көпкө сакталат да. Демек биз стоматологияга же болбосо салонго барабыз, косметология, маникюрга барышат айымдар. Бул учурда сөзсүз түрдө көз алдында баягы колдонуучу аспаптарды тазалаш керек. Тазалаганда деле ушул канчалык эмнеде ушул жок болот вирус, ушул боюнча да айтсаңыз. Ушул вирустан сактануу, кээ бирлер билем да, мисалы спирт менен эле арчып коюшат да. Мындай деп түшүндүрсөк туура болот. Мына биздин саламаттык сактоо министрлиги ушул вирустун өтө туруктуу экенин билип, атайын адистер ушул вирусту изилдеп көрүп, кандай шартта стерилизация кылса булар толук өлүп жок болот деген суроого жооп табышкан. Бул боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 32-чи токтому дагы бар да. Ошол жерде жазылып атат. Инструменттерди, металлдарды, резинка буюмдарды, медициналык шаймандарды кантип стерилизация кылуу керек, кантип тазалоо керек, кайсыларын бир жолу гана колдонуу керек, кайсыларын көп жолу гана колдонуу керек. Бул боюнча ошол жерде баары көрсөтүлгөн, баардыгы көрсөтүлгөн. Ошол айтылган эрежелерди биз сакташыбыз керек болот. Жакшы. Маегибизге бир аз тыныгуу жарыяласак, азыр болсо видеороликке көңүл бурабыз, андан соң кайрадан жолугушабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Колду жуу жана гигиена эрежелерин сактоо сиздин үй бүлөңүздүн ден соолугу үчүн абдан маанилүү. Колду жуу зарыл болгон 5 маанилүү учур бар. Колду даратканадан келгенден кийин жуугула. Колду баланы эмизгендин алдында жуугула. Колду тамак даярдоонун алдында жуугула. Колду баланын жалайыгын алмаштыруудан кийин жуугула.
Баланын горшоктогу заңын дарытканага төккүлө, аны короодо калтырбагыла. Балдардын заңы чоңдордуку сыяктуу эле мите курт ооруларын жана бүтүү бүлөдө ич өткөктү пайда кылышы мүмкүн болгон бактерияларды камтыйт. Оору аш болумдуу заттардын жетишсиздигине алып келиши жана баланын өсүп өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Колду мал менен байланыштан кийин жуугула. Колду жууп туруу ич өткөк жана гельминттерди жуктуруп алуу сыяктуу ооруларга бөгөт коет. Колду жуу 30 секундтан кем эмес убакыт алат. Кол жууганга 5 маанилүү учурда 30 секунд жумшагыла. Сизге талап кылынган убакытты сактоо колду жуу тууралуу ырды окуу жардам бере алат. Колду самындап жуу теридеги кирди жана бактерияларды жок кылат. Тамак даярдоонун алдында, баланы тамактандыруунун алдында, дарытканага барып келгенден кийин, баланын жалайыгын алмаштыргандан кийин, үй жаныбарлары менен байланыштан кийин сиздин ден соолугуңуз жана сиздин жакындарыңыздын ден соолугу абдан маанилүү. Дени сак моон биздин жалпы милдетибиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ардактуу радио каармандар, сиздер ден соолук программасына түз эфирде ортоктош болуп жатасыздар. Бүгүнкү теманы дагы бир эт эске салсам, вирустук гепатит жана COVID-19 илдети. Маегибизге кайрылып келсек, теле көрүүчүлөрдөн аябагандай көптөгөн суроолор келе баштады. Алардын жалпылап айрымдарына токтоло турган болсок, ушул гепатит ооруларын дарылоо жолдоруна токтолуп кетсеңиз деген суроону калтырыпты да. Вирустук гепатит Ага биринчи токтолсок, вирустук гепатит Анын дарылоо аябай жеңил. Анын эки эле ыкмасы бар. Биринчиси диета сактоо керек, атайын мүнөздөп тамактанып. Үчүнчүсү болсо полупостельный режим. Мындай айтканда, баягы төшөктөн өтө алыс басып, физнагрузка деп коет да, дене тарбия көнүгүүлөрү, оор көнүгүүлөрдү жасаганга болбойт. Ал эми вирустук гепатит Б'лар бул өнөкөт жана курч өткөн түрү бар дедим го. Мына курч өткөн гепатитте бул интоксикация синдрому көп болгондуктан ар түрдүү абалына жараша ар түрдүү капельницаларды жасап чыгарып алабыз. Ал эми өнөкөт өткөн гепатиттерде вирустардын саны өтө көбөйүп кетип атса, боордо фиброздун уровени өсүп бара жатса, биз вируска каршы дарылар беребиз. Аларды өз алыңызча ичпеңиздер. Сөзсүз милдеттүү түрдө дарыгердин дайындоосу менен гана ичиңиздер. Мындай деген суроо келиптир, боорду май басканда кандай дарылайсыздар деген. Бул дагы этап менен бир канча жолу дарылоо керек? Ооба, этап менен бир канча жолу дарылоо керек. Дарылоо ыкмасы өтө жеңил, бирок өтө көпкө созулат. Себеби дегенде боордогу майларды белгилүү бир күндөрдүн ичинде гана жок кылып коюу мүмкүнчүлүгү жок. Андай болбойт. Андай мүмкүн эмес. Андыктан туура тамактанып, экологиялык тамак аш азыктарын жеп, ошондой эле рационалдуу тамактанып, дене тарбия көнүгүүлөрү менен атайын экологиялык таза шарттарда жашаса, бул оору биздин кандайдыр бир дарыларды берип кийлигишүүсүз деле акырындап жакшы болуп кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Жакшы, кийинки суроо, саламатсыздарбы? Эгерде ооруну бейтап стоматологиядан же салондордон жуктуруп алса, аларга ушундай даттануу менен кайрылсак болобу деген суроо калтырыпты да, ким көзөмөлдөйт ушул жаатта деген. Сиз каалаган жериңиздин үстүнөн даттануу менен кайрылганы юридикалык укугуңуз бар, бирок далилдөө сиздин колуңуздан келбейт деп айтам, урматтуу мекендештер. Эмне үчүн? Себеби дегенде бир гана ал деле жерге барган эмес да, башка жактарга барган болушу мүмкүн, парикмахерден жуктурган болушу мүмкүн, үй шартында жуктурган болушу мүмкүн. Себеби бул оорунун булагы өтө көп жерде да. Именно ошол жерден жуктурганын далилдөө бул өтө кыйын маселе. Муну Кыргызстан шартында далилдеп болбойт го. Жакшы, теле көрүүчүлөр онлайн кеңеш берүү үчүн сиздин WhatsApp номериңизди кайра сурап атат да. Кайра кайталап койсоңуз. 0704 24 01 90. Жакшы, кийинки суроо, саламатсыздарбы? Менин жолдошум дейт, гепатит Б-га кабылган дейт. Бул учурда дейт, бардыгыбыз үй бүлөбүз менен биз анализ тапшырышыбыз керекпи деген суроо калтырыпты да, балдарым менен деп. 2000-жылдан жогору туулган балдарыңыз болсо, алар гепатит Б-га тапшыруунун кереги жок, себеби алар баягы мен жогоруда айтып өткөндөй вакцина алгандыктан алардын иммунитети бар. Сиз бул маселеде кубансаңыз болот. Ал эми сиз жана сиз менен бирге жашаган 2000-жылга чейинки туулган балдар вирустук гепатит Б-га текшерилүүгө милдеттүү, себеби үй тиричилик шартында эле курч предметтер аркылуу жууп калуу коркунучу бар. Мен көп байкайм, бир эле үй бүлө, бир эле тырмак алгыч менен 2-3 адам тырмактарын алып жүрө берет да, мына ошол учурда деле жууп калуу коркунучу бар. Бритва, курч предметтер айтып жатам, дагы кайталайм, курч предметтер аркылуу жууп калуу коркунучу өтө жогору. Жакшы, кийинки суроо, саламатсыздарбы? Мен 5 ай мурда дейт операция болгом дейт. Ошол учурда дейт мага кан керек болуп, кан куюлган дейт да. Анан кийин эле көздөрүм саргарып текшерилсем дейт, менде гепатит С аныкталды.
бул оорудан толук сакаямбы деген суроо калтырып турду. Бул боюнча да мен жооп берип өткөн элем, бирок дагы кайталап кое берейин. Гепатит C'дан толук айыгып кеткенге биздин азыркы техникалык билим, лабораториялык бүт мүмкүнчүлүк бизде жетиштүү. Бир гана биз убакыттан утушубуз керек. Эрте кайрылыш керек, э? Ооба, канча эрте кайрылса, биз бул ооруну жеңүү мүмкүнчүлүгү, шансы ошончо жогору болот. Жогоруда айттыңыз да, пандемия учурунда биз башка ооруларды четке коюп, азыр вирустук COVID-19 илдети менен күрөшүп атабыз депчи. Анан бул ооруда дагы мисалы дарылоону жылдырып койгон бул оорунун өтүп кетишине алып келсе керек, э? Туура айтып жатасыз. Мисалы үчүн азыр вирустук гепатит Б же С менен ооруп, вируска каршы дары ичип аткан же кандайдыр дарыларды ичип атканда, коронавирус менен ооруп, өтө оор абалда болсо, реанимация бөлүмүндө же баягы экстренный медицинский помощь деп коет, ошондой бөлүмдөрдө болсо, баягы гепатит Бга каршы же Сга каршы ичип аткан дарылары ичилбей көз жазында калып калышы мүмкүн да. Мына ошол учурда пациенттин абалы турукташкандан кийин, өзүнө бир кыйла келип, өзүнүн ден соолугун салыштырмалуу болсо дагы толук калыбына келтирип алгандан кийин, мына ушул препараттарды биз үзгүлтүккө учуратпай берип баштайбыз. Мүмкүн болушунча эч кандай бир шылтоо же себеп болбогон аракет кылышыбыз керек да. Бул оору менен дарыланып жатканда дарыларды ичпей коюп, ошол вирустардын өлбөй калышына алып келет. Мына ушул дары-дармектер бул мамлекет тарабынан берилеби же болбосо бейтаптар өзү сатып алыш керекпи? Мен билгенден аябай кымбат дары-дармектерди колдонгон бейтаптарыбыз деле бар, э? Мамлекет тарабынан вирустук гепатиттерди дарылоого эч кандай акча каражаты бөлүнгөн эмес. Качан гана абалы оорлошуп, ооруканага түшүп калганда гана дарыгердин, орто медперсоналдын, кичи медперсоналдын жана кээ бирки анализдердин кээ бир гана түрлөрү кол менен саналуу гана акысыз жүргүзүлөт. Кээ бирки болор болбос арзан эле дары-дармектер акысыз берилет мамлекет тарабынан. Калган бүт жүк капчыгына келүүчү ошол өзүнүн чөнтөгүнөн, өзүнүн капчыгынан, пациенттин өзүнүн чөнтөгүнөн каржыланат. Жакшы, мына ушул гепатит оорусуна кабылгандар дарылануудан сырткары өзүнө дагы кандай кам көрүш керек, ушул боюнча айтып берсеңиз. Бул жерде тамак аштар боюнча дагы сураганда, ошол эле учурда боорду кантип тазалайбыз деген дагы суроону калтырыптыр. Кыскача жооп берсеңиз. Кыскача жооп бергенде диета стол номер 5 дейт, аны интернеттен окусаңыздар дагы болот. Куурулган майлуу, химикаттар, консерванттар, ышталган, алкоголь жана өтө таттуу шириндиктер, кремдер, майлуу тамактарды жегенге болбойт. Ал эми экинчи суроо кандай эле? Бул оору менен күрөшүүдө кайсы препараттар колдонулат дедиби? Кандай деп айтып атат? Кантип өзүнө кам көрүш керек? Өзүнө кантип кам көрүш керек? Биринчиси диета, экинчиси бир жылда 2 жолу көзөмөлгө келип турганды унутпашы керек. Жакшы, кийинки суроо негизинен мына ушул мите курттар дагы боорду жабыркатат да. Бул учурда биз анын алдын алуу үчүн кантип өз санитардык нормалар сактайбыз? Ушул боюнча кыскача. Бир жылда 2 жолу курт ооруларына анализ тапшырып текшерип туруу керек. Бир жылда 1 же 2 жолу УЗИге түшүп туруу керек. Жана колду жууп, этти кам жебей. Үйдө мүмкүн болсунча ит мышыкты кармабаш керек. Үй жаныбарларын кармап келгенден кийин сөзсүз өзүнүн короосуна умывальник деп коет, жуунуучу жайларды куруу керек. Самындап колду жуу керек, тырмактарды кыска алып, дайым щеткалап, тазалап, агын таза сууда жууп туруу керек. Жакшы, ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Жоомарт Сатыбалдиев, Дени Сак эл ассоциациясынын гепатологу жана жугуштуу оорулар дарыгери болду. Сизге рахмат айтабыз, жакшы маалыматтарды бердиңиз. Сөзсүз түрдө бул темага дагы да кайрылабыз. Калган суроолорго эфирден сырткары жооп беребиз деген ойдомун. Ушун менен Ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.